Biz hem Яндексте иштейбиз Россияда. Бизди мындай чакырганда суроо да. Атайы барсак, не кылат? Клиент отмена кылып койгон болбосо аны Яндекс төлөп бербейт. Бул таза эки жүздүү болот. Сиздин башкармалыгыңызда сиздин акыңызды жеп койду. Өткөндө меникин да жеген расчет. Абийирим түшпөсүн, же болсо соодам жүрбөй калбасын деп туруп шыр мусулман бола калган. Капа кылып албайын деп туруп, мына кет утам, мын тутам, мына кет утам, аны тутам дештин кереги жок. Чынында капа болбо, мен көңүл кош мамиле кылып, өзүм эми үйдөн чыктым, же чыга элекмин. Бирок ушул жерде сени тоготпогондук кылбадым, бирок менден кеткен катачылык болду деп эле кетиш керек. Бүгүнкү жума хутбасында жалпы бирдиктүү тема убадага туруу. Убада берилгенден кийин ошо убадага туруу жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул тема Кыргызстан боюнча сүйлөнүп атат. Мына бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан суралган тема. Мусулман адам убадага туруу тууралуу жетиштүү билет. Убадага туруш керек дейт, убадага туруп жүрөт. Бирок тилекке каршы биз пендебиз. Кээде унутуп калабыз. Кээде унуткан эмес, кээде текеберлик күчөп кетип туруп, муну билип туруп кылып койгон күндөр болот. Ошондуктан Алла Таала эскерткин деп айткан, эскертүү иретинде бүгүнкү хутба эскертүү жөнүндө болот. Бир адамды кемсинтүү үчүн, же болсо өзүбүздү көрсөтүү үчүн эмес, балким эскертүү үчүн. Анткени азыркы учурда туугандар биз аят хадистерди унутта калтыргандыктан, Алланын өкүмүн унутта калтыргандыктан убадага турбай коюш катардагы күнөөгө айланып баратат. Бул күнөө көп аткарылгандыктан айтат, сөзүндө турбайт. Кыла бергендиктен күнөө эместей көрүнүп кеткен. Биздин имам Азам Абу Ханифа боюнча айткан болсок, ким убадага айтып туруп турбаса бул арам. Буга аят бар. Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 91 аятында «Вауфу биахдилла ида ахадтум». Аллах Тааланын убадасын аткаргыла, эгер убада берген болсоңор. Экинчиси «Вауфу бил ахд». Бул Исра сүрөсүнүн 34 аят. Убадаңарга тургула. «Иннал ахда кана мас'ула». Чындыгында убадалар кыяматта сөзсүз түрдө суралат. Эки аят окудум. Бирөөсү Аллах Тааланын убадасын аткаргыла деген сөз менен келди. Экинчи аят Исра сүрөсүнүн 34-чү. Убадаңарга тургула, жалпы элечи. Чындыгында убада суралат кыяматта. Мындан караңыздар, эмнени байкадыңыздар? Убадага турууну экиге бөлүп алып туруп айтсак болот. Дини маселелерде, дини убадаларга туруу, ибадат маселелерде. Жана дүнияви, бул дүйнөдө тиричиликке тиешелүү, ибадатка тиешеси жок. Ошону биз дүнияви деп эсептебиз. Бул түшүндүрүшүн эле бөлүнгөн нерсе. Ушул нерселерде да убадага туруу. Эки орунда тең убадага туруш керек. Эми алар кайсылар эми түшүндүрөбүз. Аллах Тааланын дини убадага туруу. Аллах Тааланын бизге эмнелерди милдеттендирсе, биз кайсы нерсени мойнубузга алган болсок, ошол нерсеге турушубуз керек. Аллах Таала бизди рухтарыбызды жаратып, Адам алейхиссалам жаратылыштан мурда бардыгыбыздын рухтарыбыз жаралган, бардыгыбыз кудушу мечитте тургандай эле бири-бирибизди таанып, сүйлөп, биле турган учурда «Аласту би роббикум» деген. Мен силерди жаратпадымбы? Жаратпай койдумбу деген суроо да. Мындайча айтканда аксы менен сүйлөп атат да. Дегенде бала жок. Бизди сен жараткансың деп биз убада кылабыз. Мына ушул нерсени биз кыяматка чейин кармап бергенге убада кылганбыз. Биздин Роббибиз Аллах. Ушул биздин убадабыз туугандар. Бирок айтышыңыздар мүмкүн, качан убада бердим эле депчи. Эстей алган жокмун го. Же эстедиңиздерби ошол убакта? Рухтар аламында бири-бирибизди эстей албайбыз, ошол убакта сүйлөгөндө эстей албайбыз. Анткени ошон үчүн дүйнө сыноодо. Бизди Алла Таала ошол убакта берген убадабызды унуттуртту. Дүйнөдө эч кимиз эстебейбиз. Куд убада бербегендей эле. Бирок мына бул жүрөк көөдөн ушул нерсени эстеп турат. Менин Роббим Алла. Анткени жер тербегенде билебиз го, бизди Алла жараткан. Башка түйшүк келгенде, же болсо иманыбыз көтөрүлгөндө жүрөктөн сезебиз. Демек эстейбиз экенбиз? Эстейбиз. Дагы бир нерсе, Аллах Таала рахмат кылып пайгамбарларды кабарлар менен жиберди. Өзүнүн сөзү менен.
Кыямат жөнүндө ошол убадабыз жөнүндө айтылынды. Бизди эстетиш үчүн. Бул маселеде талаш жок. Алла Таала бизге Куранда талашсыз, сөзсүз Аллахтан келгендиги анык болгон китепте «Заликал китаб ла райба фи» эч кандай шеги жок болгон китепти айтты. Эми ошол убадага турайлы эмчи. Жанагы ошол убакта мен эстей албайт, ошол убактан точно эстей албайбыз. Анткени Аллах Таала бизди унуттурткан. Куду мындагысак болот. Экзаменге киргенде, канча окусак да киргенде суроону колдон келишинче кыйын жерден берет, эстей албай калдыңыз. Эми кирип алгандан кийин ал студент айтса да, мен эстей албайтам, болду, экзаменге кирбейм десем не болот? Ол туура эмес кылган болот, ал туурабы? Алла Таала бизди бул дүйнөгө түшүргөндө жерге түшкүлө деген да. Жерге түшүргөн, эстетпей койгон. Бирок эстей алат. Ал студент дагы отуралы, ойлонсо эстейт. Ушинтип жазып, жооп берип чыгат. Бул дүйнөдө дагы биз ошол убаданы эстейбиз, кандай кылсак аракет кылсак. Аракет кылсак эстейбиз, болсом капилетте болуп, унутта калган адамдар болуп катарында жүрөбүз. Алар кимдер? Мынакей жума бисмилла окулайын деп калды. Ушул шаардын, ушул кичи райондун элин эсептесек, 1/10 дагы мечитте эмес. Бардыгы унуткандар. Ошол Аллахка берген убаданын бардыгын унуткандар. Аллах Таала ошон үчүн айтат: «Вауфу биахдилла». Аллах Тааланын берген, Аллахка берген убадаңарга тургула деген. Кыяматта жооп берилет. Ошон үчүн биз айттык, ушул арам депчи. Дүйнөвисин өтө элекпиз, диний өтөбүз. Анткени убадага туруу дегенде биз көбүнчө дүйнөви маселелерди, палан соода кылды дагы сөзүнөн кайтып үрдү, палан мындай кылып берем деп кайтып үрдү. Ага да келе ылдый. Бул Алла Тааланын ибадатында, Аллахтын буйругунда туруу биздин милдет. Бул биринчиси. Экинчиси, Аллах Таала бизге эмнелерди фарз кылды. Бул динди, Аллах Тааланын жалгыздыгын көтөрүүнү тоолор, периштелер жана башка макулуктар бардыгы баш тартты. Бирок инсан «Ва канал инсана жахула» деп Куранда келет. Адам ушу аркалдын ойлобойт эле, билбей шашып кетип калган да. Муну өзүбүз моюнга алабыз, бир нерсенин көзүбүз жетпей кылып коебуз кээдечи. Ошо көзүбүз жетпей бардыгыбыз убадан алганбыз. Кыяматка чейин Аллах Таала бизди жараткандан кийин Аллахтын буйругун аткарып кетиш оңой экен деп эле моюнга алганбыз. Ушул нерсени эстен чыгарылып атат. Аллах Таала Куранда айткан: «Я айюхаллазина аману тақуллах ва куну ма'ас-садиқин». Эй Аллага иман келтиргендер, Аллахтан корккула жана чынчылдар менен бирге болгула. Чынчыл болгонго буйруган. Жана ошол чынчылдар менен бирге болгула. Анткени кээде, мисалы мен өзүм алсызмын дагы, сиздерде деле бар, башкалар бар да. Ким менен жүрсөк, ошолорго окшоп кете беребиз да. Ушу дүйнө менен алек болуп жүрөбүз ал жерден. Бирок качан таква адамдар менен чогуу жүргөндө ахиретти көбүрөөк эстейбиз. Туурабы? Жалаң алдындар менен, жалаң ибадатта жүргөн, мечиттен колдон келген көп убакыт өткөрүп жүргөн Аллах Таалага чынчыл пенделердин жанында жүрсөң, ошондой болуп жүрөсүң. Ушул нерсеге Аллах Таала буйруган. Эй Аллага иман келтиргендер, Аллахтан корккула жана ошол Алла менен болгон мамилесинде чынчылдар менен бирге болгула. Ал деген сөз алар чынчыл, Аллах менен болгон мамилесинде алдабайт, мунафык эмес. Анткени чынчыл эместер кимдер? Убадасына турбагандар. Мен Аллахтын кулубуз, биз эле мусулманбыз, алхамдулилlah. Силер эле биз деле мусулманбыз, бирок мусулманбыз деп туруп канча процент мусулман болот? 5 убакыт намаз окутабыз, эми анча-мынча үйдө окутабыз, анча-мынча калып кетет. Бул убадага турбагандык туугандар айтып коелу. Анткени аны кафырга чыгарбайсың. Мусулман, бирок буларды фасик деп аталат. Бузуку мусулман. Нақисил иман, ыйманы толук эмес мусулман деп айтылат. Кимдер толук мусулман? Аллага берген убадаларын бардыгын толук аткаргандар. Намаз окуп, орозо кармап, зекет берип, ажылык кылып, кылган эмгегинде халалдан кылып, ибадатты эмнени буйруса, ошону кылып, халалды халал, арамды арам кылган болмосо, мына ошол адамдар
чыныгы мусулмандар. Аллах Таала айтат, ушу чынчыл мусулмандар менен бирге жүргүлө. Эгер өзүңөр ошондо убадага бек боло албасаңар, убадага бектердин жанында жүргүлө. Иншалла ошол нерсеге утасыңар. Аллах Таала Муъминун сүрөсүндө Муъминун деген сүрө бар. Аллага иман келтиргендер деген сүрөдөчү. Ошода кад афлахал муъминун деп келет. Аллага иман келтиргендер, имандуулар утту, жеңишке жетти. Эмне кылды? Азапталбастан түз бейишке кире турган болуп калды. Алар ким? Алар Аллахтан корккондор, мындай сыпаттарын айтып келип атып туруп, ушул жерде бар эле алладина хум ли аманатихим ва ахдихим раун деп келет. Алар ийгиликке жеткен мусулмандар, имандуулар. Аманаттарына бекем жана уадаларына дайым көзөмөл жүргүзүп турат, аткарат. Ушулар утат. Антпесе не болот? Ушул жеринен кармалат. Иннал ахда кана мас'ула деген аятты окудук го. Канча ибадат менен барса деле, бирок ушул уадага турбагандыгы себептүү кыяматта кармалаттагы жооп берилет. Пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар го. Ушул хадисти көбүнчө шашып түшүнүп алабыз да. Мен кала ла илаха иллаллах садикан биха дахалал жанна. Ким чын жүрөктөн ла илаха иллаллах десе, бейишке кирди. Бейишке кирди болду. Эми намаз окубасаң боло берет, ороза кармасаң боло берет деп ката түшүнүп алабыз тугандар. Бул хадис бейишке кирет, сөзсүз түрдө кирет. Түп-түз кирет деген эмес тугандар. Бейишке түп-түз кириш үчүн ушул Муъминин сүрөсүндө имандуулар деген сүрөдө айткан. Имандуулар булар утту, анткени алар намаздарында турушат, зына кылбайт, мында кылбайт деп эң аягында алладинхум ли аманатихим ва ахдихим раун, алар өздөрүнүн аманаттарына бекем болот, уадаларында турушат, толук аткарганда түз кирет. А бирок арасынан ката кылып берген болмосо ошого жараша тозокто азапталып чыгат, эгер Аллах кечирбесе. Ооба, иманы болгондугу себептүү ыймансыздардан айырмасы алар түбөлүктүү тозокто калса, ким ла илаха иллаллах десе, кайсы бир кылымдан кийин кирет бейишкечи. Бирок тозокто азапталынат. Ага хадис бар, ким бир мал намаз таштаса, бул не болот? Бир хукуп азапталынат. Хадис бар. Бир хукуп бир кылым. 100 жыл, же 80 жыл. Же намаз окуп атып туруп өз убагында окултат. Бирок намазды тоготпой окуган болсо, фавайлул лил мусаллин, намаз окугандарга тозок болсун, тозок менен азапталат. Окубагандар эмес, окугандар элечи. Алладинхум ан салатихим сахун. Алар намазына кош көңүл мамиле кылат. Алар имандуулар ла илаха иллаллах дегендер. Бирок намазына не болот? Кош көңүл. Намазын пешимди асырга такап окуйт. Айрыкча мына мезгилде, кыш мезгилинде шыр 1,5 окуп калбасаңыздар, пешим не болот? Каза болот. Асырга жарым саат калганда, 1 саат калганда, анткени бул да Аллахтын сыноосу да. Жай мезгилинде кеңир да, 2 саат, 3 саат отуруп окуй бересиз. Ушул аятка түшөт. Булар кош көңүл. Пешим кандай болгондо эле карабайт. Дагы алладинхум юраун, алар намазын бирөөлөр көрсүн үчүн окуйт. Бирөөлөр көрсүн деген сөз Аллах үчүн окуйт. Бирок не кылат? Башка бирөө караганда башкачараак окуйт, өзү жалгыз караганда башкачараак окуйт. Тугандар, ушул нерселерди карайлы. Эгерде адам толук канды мусулман болбогон болсо, түз бейишке кирбейт. Ла илаха иллаллах деген келме муну куткарат, кайсы бир убакыттан кийин бейишке киргизет. Ошону түшүнө алайлы. Анан дагы бир нерсе, устаздар, дамылар, бейиш жана тозок дегенде мындан түшүнүп алат. Бейиш мол жакта, тозок ал жакта деп түшүнбөңүздөр. Бейиш кыяматта сурак болгон алдыда турат, тозок ошол жерде ортодо. Ин минхум илля варидуха. Адамдардан эч кими калбайт, бардыгы ошол тозокко барат, тозоктун үстүнөн өтөт. Бир гана жолу васиқалладина кафару илан нару зумара. Кафырларды сүрүп айдап барылат тозокко. Түшүп кетет ушинтип эле, сүрүлүп түшүп салат. А бирок имандуулар деле ошол жакка барат. Ин минхум илля вариду. Бирок сырат бар, көпүрө бар. Бир жол бар. Ошол жолдон өткөн калат. Өтүп кетет. Өткөнү бейиш, өтпөй калганы калат. Канчалаган мусулмандар калып кетет ошол жердечи.
Кимдин дүйнөдөгү амалы көп болсо, тез өтөт, чагылгандай өтөт, аттын жүгүргөндөй. Эптеп мусулман болгондор эми Кудайга шүгүр, эл катары эле мусулман боло берчи, алар жүрөткө сен бир жолу ибадатка берилип алдың дегендер ошол жерде не кылат? Секин жүрүп калат. Скорость ошол жерде пастайт. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен батта бихи амали, лам юсри бихи насабу." Кимдин амалы дүйнөдө эми аз амал калганда, кыяматта сыраттан өтөйүн дегенде сойлотуп койсо, баса албай калганда, амалы өтө аздар жолу сойлоп калат. Аны эч кандай насабы, улуктугу аны тездетип койбойт. Ким көп амал кылса, ута берсин. Ошол жерге гана тез өтүп кетет. Тез өткөн адам тозокко түшпөйт. Бул коркунуч азыраак болгон үчүн. Ошондуктан бейиш тозокто да ушуну түшүнүп алайлы. Сөзсүз түрдө тозокту көрүп өтөбүз. Коркуп өтөбүз. Бир эле биз эмес, жада калса пайгамбарлар дагы Аллахумма саллим нафси деп дуа кылып өтөт. Аллахым мени аман сакта. Бул сыраттан Нух алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Аллахтын пайгамбарлары сыраттан өтүп баратып коркот. Аллахум саллим нафси. Аллахым эсаман өтүп, биз да мында кооптуу жерде аз өтүп бир нерселерден кооп болгондо биз дуа кылабыз го, Алла Алла дейбиз го. Ошол Алла Алла дегенде Алла мени сакта деген сөз. Ошентип өтөт. Өзгөчө пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Аллахум саллим уммати деп кошуп турат. Мен үммөтүм дагы эсаман өткөр деп дуа кылып турат. Уадага туруу бүгүнкү биздин темабыз бул мусулманчылыктын толуктай турган нерсеси. Жалпылап алып келгенде биз Аллах буйруган нерсенин бардыгын толук аткарган болсок, биз уадага турган болуп эсептелебиз. Кайсы бир нерседе кыйшык кеткен болсо, анда биз Аллага берген уадага турбаган болобуз. Бул дини жак. Эми убактыбыз кыска болгондуктан токтолбодук, дагы башка аяттар дагы бар. Экинчиси дүйнөви жактардан. Дүйнөви жактардан да бул аят айттык го. Ауфу бил ахд. Уадаңарга тургула. Иннал ахда кана мас'ула. Чындыгында уадалар сөзсүз түрдө суралат. Кыяматта суралат. Ал кандай нерсе? Соода биринчи кезекте. Бир нерсени саттыңыз, бирок турбай койдуңуз. Бир нерсени сатып алдыңыз, анын ичинен кемсип калдыңыз. Мисалы, машинаны сатты да бирдекесин алып калды. Же бир устага бир нерсени кеңешилген, андан кийин күндө нерин кошуп кой, анерин кошуп кой. Же болбосо ошондой уада кылып бүтүрдү, бирок эптемей бүтүрүп койду уста. Кайсы тарап болбосун, келишилгенден кийин турбай коюш кыяматта сурат. Ал-муслимуна аля шурутихим. Мусулмандар шартташкан шартында турат деген. Өзгөчө бир жерлерге учуп калганда дагы ушундай. Мисалы, билет алдыңыз, 30 килограмм багаж, 8 килограмм ручной. Анан баргандан кийин 2 килограмм, 3 килограмм акчарак кылып, эми коем баламдан өткөрүүчү, палан сүйлөшүп берип койчу, мындай кылып берип койчу. Ушул дагы уадага турбаган болосуз. Анткени билетти сатып алганда, акчаны төлөп аткан учурда мен 30 килограммга макулмун деп алынган. 8 килограмм макулданып, бирок одан ашып жүргени бул уадада турбаганга кошулат. Мейлим теңелбейин деп өткөрүшү мүмкүн. Ручной тартпайт экен, 15 килограмм ала бер деши мүмкүн, бирок мейли деп карабай кошуп кетем. Ошончо адам жүгү жок деле кетет. Бирок иннал ахда кана мас'ула. Берилген уадалар сөзсүз түрдө суралынат. Ар бир адам өзүн эсептеш керек. Бул заманда Аллахтын алдында ак болуш үчүн ар бир адам өзүн эсептеш керек. Антпесе эч ким эсептей албайт жаныңызданчы. Өтүп кете бериши мүмкүн. Эл кылып атат коем, эл катары кет. Бирок эл катары бул дүйнөдө кете берет. Бирок кыяматта өзүнчө бөлүнүп алып туруп, абал башкача болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул хадис Имам Ахмадтын муснатында келген сахих хадис. Ла дина лиман ла ахдала. Кимдин уадасы жок болгон болсо, бул адамдын дини да жок деген. Пайгамбарыбыздын сөзү. Менин сөзүм эмес, пайгамбарыбыздын сөзү. Жана да пайгамбарыбыз айткан, арбаун, 4 нерсе. 4 нерсе, ман кунна фихи. Кимде ушул 4 нерсе бар болгон болсо, ким ошо 4 нерсени кылып жүргөн болсо да, кана мунафикан халисан. Бул таза эки жүздүү болот. Таза эки жүзүү, таза мунафик. Ол деген сөз, мунафик кандай? Аты мусулман, бирок өзү кафир. Сүрөт мусулман. Бирок ал тозокко түшөт. Мунафиктарды тозоктун эң төмөнүндө, кафирлардан кийин болгон. Анткени көп мусулмандарга зыянчылык ушул мунафиктардан болот, эки жүзлөрдөн. Аны пайгамбар түшүндүрүп айткан, мунафик деген сөздүн мааниси, нафак деген сөз
туннелді айтады. Bir жері тешік та бір жағынан кіреді, екінші жағынан шығып кеткенде. Же болсам үйдің екі тешік болған болса, мұны нафақ деп қойды. Бұяқтан кіреді, екінші жағынан шығып кеткен. Бұл исламға бір ешігінен кіреді. Аллахты мен жалғыз дедім. Алла емне нәрсені бізге бұйырса ошаны қылабыз деп келеді дағы. Бирок кылган иштеринде бүт мусулман эмес адамдар ишин кылат, мусулмандарға ортодо фитна салат, ар кыл нерселерди кылат. Бул адамдар ушинтип башка эшигинен чыгып кетти алчы. Кыяматка барганда мен мусулманмын дей албайт, анткени ибадаттардын бардыгы бирөө үчүн кылынган. Мадинага дагы биринчи келгенде көптөгөн адамдар караса бардык адамдар мусулман болуп келатат. Абирим түшпөсүн, же болсо соодан жүрбөй каласың деп туруп шыр мусулман бола калган. Ошону менен өлүп кеткен. Ошол адамдарды пайгамбарыбыз не деген? Булар мунафыктар, тозоктун эң төмөн астында. Эми мунафыктардын 4 сыпаты болгон. Кимде болгон болсо ошо таза мунафык буларчы. Бу дүйнөдө мунафыктарга эчтеке кыла албайсың. Кыяматта Аллах өзү сүйлөшүп алат. Алла сактасын. Ман кана фихи хасла. Ошо 4 сыпаттын кимдир бирөөдө бирөө эле болсо, төртөө тең болсо айтат. Бул анык мунафык. Капырдан да кылды адам. Бирөө болгон болсо не болот? Бирөө же экөө болушу мүмкүн, Аллах алам. Пайгамбар не деген? Хаслата мин канат фихи хаслата мин нифак. Анда ошол мунафыктын бир сыпаты болгон болот. Бирөө болсо бирөө, экөө болсо экөө. Хатта яда качан таштаганга чейин. Ошо сыпат таштаса бул мусулман эсептелинет. Аллах алдында, бирок пенде алдында эмес, пенде соттой албайт да. Алар кайсылар эсепте болабыз, мүмкүн болсо жатта болабыз. Иза тумина хана. Эгер аларга аманат ташталса, кыянат кылат. Аманат берилген, бул кыянат кылат. Ал кандай нерсе болушу мүмкүн? Хадистин ылдыйын окуй туруп бир аз аманатты айтайын. Мында болот. Азыр сооданын күчү болуп кетти. Эң чоң, мисалы көп оборотто айланткан бизнесмендер чын-чыл аманатка бекем адамдарды аябай издейт. Анткени өзү эсептей албайт. Канча контрол кыла турган нерселерди койсо деле жаңы техника менен баары бир иштеген адамдар Алладан корккон болбосо кыйын. Ошол учурда сиздин колуңузда бир жалган менен канчалан акча түшүп кала турган жерлер бар. Бекитип кое турган, өткөрүлө турган нерселерчи. Аманат ошонун колундачы. Сиз бирөөнүн бизнесин жүргүзсөз, кайсы бир жагын колуңузда аманат. Ушунун нарака же берака кылган болбосо, бул аманатка кыянат кылган болуп эсептелинет. Бул адамдар мунафыктын бир сыпаты. Кимде ушул болгон болсо, бул мунафыктын бир сыпаты бар. Дагы бирөөсү болсо, дагы экинчи сыпат бар. Анан дагы бир сөз бар. Өзүнчө фатва чыгаруу деген сөз. Өзү негизи фатваларды устаздардан алынат да, дамлардан алат. Дамла, мен мына ишти кылайын деп атам, болобу же болбойбу депчи. Ал шариатка карап болот десе кылыш керек, болбойт десе кылбаш керек. Кээде шек болуп калат да, бул боло берсе керек дегенчи. Ошону сурап алыш керек. Бирок ошону сурабаган адамдар көп да. Көбүңүздөр сурабайсыздар, моюнга алыңыздар. Мындай окулат. Боло берет, өткөндө өзү дагы мындаган депчи. Сиздин акыңызга начальник кирип койду. Сиздин башкармаңызда сиздин акыңызды жеп койду. Өткөндө меникин да жеген, расчет. Болбойт ал нерсе. Пайгамбар ла тахун ман ханак. Сага бирөө кыянат кылса, сен ага кыянат кылбаган. Анткени ал жооп берет, ал жооп бериши сен да жооп бербе деген сөз. Мисал, содада турат, бизди айлыкты аз берет, анан кыйнайт, мындай кылат, анча-мынча леви деген бар го. Шабашка деген бар, ушулардын бардыгы арам тугандар айтып коеюн. Илгери Кыргызстан эгемен алганга чейин ушу шабашка левилер халал болгон, фатва боюнча тугандар. Бизди деле атабыз ошо нерсе менен жедирип, барыңыздар ушинтип чоңойткон, мисалы, совхоздун немесini бар запчастарды алып келип, совхоздун унун бир нерселерин алып келип жедирген, ал убакытта алында рухсат берген, жей бергиле депчи. Анткени кетип калгандан көрө, ташылып кетип калгандан көрө, ал убакытта рухсат болгон, ошон үчүн анча-мынча рухсат болгон. Бирок азыр болбойт. Мамлекеттен жегенге болбойт азыр. Анткени өзү да калтат. Мейли туура эмес иштетсе деле азыр жегенге болбойт, арам алчы. Эмнеге? Көпчүлүк мусулмандардын акысын желинтат. Канчалаган көмүрлөр, башка нерселер, алтын, башкалар бар, илгери кеткен үчүн ачка калгандан көрө деп айтып аткан болсо, бул абал өзгөргөн, абалга жараша. Азыр жебеш керек азыр. Жеп атпайбы бизде? Жок, жебеш керек. Анткени бул арам. Пайгамбар ла тахун ханак. Бир жерге ишке киргенде дагы, мисалы, бир
болгон окуя да, мисалы биз эми Яндексте иштейбиз Россияда, бизди мындай чакырганда суроо да. Атайы барсак не кылат? Клиент отмена кылып койгон болбосо аны Яндекс төлөп бербейт. Ошого мындай кылсак болобу. Крупный клиент болсо 8.000 9.000 рубль бара турган жерге баргандан кийин аны менен келишип отмена кылып салса боло береби? Ошондо комиссия 2.000 2.500 чейин кетип кала турган комиссия мага калып калса. Бул кыянат деп аталат. Анткени киргенде келишиленген, мейли канча тапсам ошонун мынанча пайызын сенде калат, сен клиент таап берген үчүн деген. Эми ого кыянаттык кылат депчи. Ал башкарма адам мусулман эмес болобу, кимде болот? Макул деди, ошол нерсеге туруш керек. Анткени бул кыянат деп аталат. Хадисин улантабыз эми. Пайгамбар айтат, экинчи бир сыпаты. Алла өзү сактасын. Ида хаддаса казаба. Эгер сүйлөсө жалган сүйлөйт. Көп жалган сүйлөп койот. Кээде бар го, кереги жоктон ham жалган сүйлөнүп кала берет. Бул мунафыктын бир сыпаты туугандар. Не болот? Кээде өзүн көрсөтүш үчүн бир окуя бар эле да деп туруп айтып келатканда кичине монтаж кылынып жүрөт, көркөм депчү. Ушул да карам. Же болбосом, азыр Алла өзү сактасын, телефон деген нерсе бар да. Капа кылып албайын деп туруп, мына кет утам, мун тутам, анткени ката менен кетти да ал жерде. Ал айтылган убадага келди, сиз кеч калдыңыз да. Мына кет утам, антам дештин кереги жок. Чынында капа болбо, мен көңүл кош мамиле кылып, өзүм эми үйдөн чыктым, же чыга элекмин. Бирок ушул жерде сени тоготпогондук кылбадым, бирок менден кеткен катачылык болду деп эле кетиш керек. Бирок муну оңой го, мына кетип калды, азыр барып калабыз. Мына жүрүп калабыз. Ушул шариятыбызда тыйым салынган нерсе. Мунафык боло турган сыпаттардан бирөөсү. Үчүнчүсү, ва ида ахада qaдар. Бул бири-бири менен антташкан болсо, жанагы убададан күчтүүрагы. Мен мына нерсени кылып берем, мында кылсам мында кылам. Же болсо договорда ошонун ичине кирип кетет. Мынанча акча берем, сен мынаны бүтүрүп бересиң деген болсо, кечип кетет. Бизде кандай деп коет? Түшүнүктүү кылыш үчүн өзүнүн тили менен колдоно эле да алдап кетет. Мошенник болуп кетет. Айтып туруп, бул жактан акчасын тартып коет. Бул да мунафыктын сыпаты. Ва ида хасама, төртүнчү сыпаты, Алла өзү сактасын. Ва ида хасама фажара. Эгерде бирөө менен тартышып, тартышкан болгон болсо, ашырып берет. Тополон кылып салат. Не менен тартышты? Жол талашты, мисалычы. Жол талашкандан кийин жол эле болчу негизичи. Берип койсо бүтө турган нерсе да. Жол бергенден сырткары тополоң, нарака бар, берака бар. Же бирөө менен жер талашты, 1 метр же 2 метр, аны менен уруп, соттошуп, ушул нерсе мунафыктын сыпаты. Мусулман адам токтотуш керек, кайсы бир жерге кеткенде. Кайсы талашканга болот, кайсы бир чекке чейин. Ашырганы бул арам. Ушул 4 сыпат эки жүздүүлүктүн сыпаты. Кимде төртөө тең болсо, бул аннык эки жүздүү деди пайгамбарыбыз. Кимдир бирөөдө бирөөсү болгон болсо, ошол мунафыктын бир сыпаты болот, качан таштага чейин. Таштаса, демек ал кутулган болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбызды убадага бекем тура турган пенделерден кылган болмосун.